Урматым Усман Биртуганым, Орусияда. Жумушума барайын деп сарылап туруп, остановкада өзүмдүн автобусумду күтүп турсам дейт. Эми кээде алар ичип турушат, арак башкасын ичип турушат. Бирөөсү келип өтө манайымды бузду дейт. Манайымды бузуп, аялдамадан кетти. Анан эч канча убакыт өтпөстөн бир улуу жаштагы орус эне келип менден бир даректи сурады. Мен ал даректи билбейт элем. Бирок баягы манайымды бузган орус улутундагы адамды эстеп, бул дагы ошолордун бири го деп бара турган адресиге, ооба ушул маршрутка ушул автобус барат деп айтып койдум дейт. Мен ага жалган айткан элем. Билбейт элем ал адрес каяка барат бул маршрутка. Бирок ошентип аны чыгартып жибердим дейт. Убакыт өттү, менин автобусум келди, чыктым автобуска, кетип жаттык. Көзүм илинип, чала уйкум толук болбостон уктап кеттим дейт. Уктап бир убакта көзүм ачсам, токойлорду аралап кетип жатыппыз дейт. Жанымда отургандардан сурадым, кайсыл адрес, кайсыл немеге барат? Бунун автобустун номери, троллейбустун номери кайсыл? Адамдар башка номерлерди айтышты. Ошондо баягы жерден түштүм. Автобустан түшүп калдым. Негизи мен троллейбуска чыгышым келегере өзүмдүн жумушумдан чарчап, башкадан болуп, көп уктабастан чарчап калып, баягы жерден адашып кетипмин дейт. Автобуска чыгып алыпмын, троллейбуска чыкпай дейт. Бирок урматтуу Усман Биртуганым, бул каарыган энеге калп айткан эле. Калптын казаны кайнабайт. Жаман улут болбойт, жаман адам болушу мүмкүн. Ошондон урматтуу Усман Биртуганым, мусулман таасир алуучу болбойт. Таасир берүүчү болот. Башка улутка барганда, башка адамдардын алдыга барганда, сен алардан сабак алба. Туура үйрөнө турган нерсе, жакшы нерсени үйрөнүш керек. Бирок көбүнчө сен таасир бер аларга. Алардын арасында сен урматтуу Усман Биртуганым мусулман болуп туруп, каар эригендей болуп, ээрип жок болуп кетпе. Ошентип бул жигит ошол мусулман болбосо дагы, мусулман болбогон эне үчүн Аллах Таала менин бул жакта жазамды берип койду. Бир күн тентирип, бир күн убактымды автобуска чыгып алып, туура эмес адашып жолдордо, караңгы көчөлөрдө адашып жүрдүм дейт. Мусулман эмес аялга жалган сүйлөгөндүгүм үчүн дейт. Ошондон урматтуу Усман Биртуганым, Кудайдан корк, калптын казаны кайнабайт.